1 may emgekçilerden el aralık mayramı. 1 may emgektin jana emgekçilerden tilekteştik mayramı menen kuttуктайбыз. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабактын темасы 1 may эмгекчилердин эл аралык тилектештик майрамы. Сабактын максаты: окуучулар, бүгүн силер 1 may эмгекчилердин эл аралык майрамы жөнүндө билесиңер. Майрамдын тарыхы боюнча таанышасыңар. Улууларды сыйлоого жана эмгекчилдикке тарбияланасыңар. 1 may эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 1 may күнү жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим 1889 жылы июлда 2 интернационалдык Париж конгрессинде кабыл алынган. Конгресс эмгек шарттарын жакшыртуу, жумуш күнүн 8 саатка чейин кыскартуу талабын коюп, бүткүл дүйнөдөгү жумушчулардын күчүн бириктирүү максатын колдоп, 1886 жылы 1 майда демонстрация жана иш таштоо уюштурушкан Чикаго шаарынын жумушчуларына тилектештигин билдирет. Эл аралык майрам катары алгачкы жолу 1890 жылы Австрия, Венгрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, АКШ, Россия, Норвегия, Франция, Швеция жана башка өлкөлөрдө, Улуу Британияда 4 may 1890 жылы өткөрүлгөн. 1917 жылдагы февраль революциясынын жеңишинен кийин Россияда 1 may эркин белгиленип, көчөлөрдө миллиондогон эмгекчилер бардык бийлик советтерге деген ураан менен чыгышкан. СССРде 1 may тынчтык жана элдердин ортосундагы достук майрамы катары майрамдалып, 1 may 1918 жылы РСФСРдин, 2 may 1928 жылы 23 апрелде СССР БАКтын Борбордук аткаруу комитетинин чечими менен дем алыш күнү деп жарыяланган. Кыргызстанда 1917 жылы 1 may эркиндик күнү деп аталып, Ошто, Пишпекте, Кызыл Кыяда, Сүлүктүү көмүр кендеринде митинг, манифестациялар өткөрүлгөн. Бул майрам бүгүнкү күндө да эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү катары белгиленет. 1 may эмгек майрамы менен куттуктайбыз. Колдонулган адабияттар: Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 2 том, башкы редактору Асанов, Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору 2007 жыл. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.